Суроолорду бир эле учурда 3 талапкерге тең бере берсеңиздер болот. 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Алмаз Кужанович, мурунку Жогорку Кеңештин жалпы жыйындарында министрлердин талапкерлери жөнүндө сөз болуп атканда сизге суроо берилди. Ким министрлер кабинетинин атынан ушул сунуштамаларды киргизет? Сиз айттыңыз, министрлер кабинетинин жана президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлмүн. Жалан мен ушул сунуштамаларды киргизем деп айттыңыз. Керек болсо ушул стенограмманы көтөрсөк болот. Биз сыраттуу жана тең салмактуу принциптерден кетпешибиз керек. Туурабы? Кандай дейсиз? Сизден ушундай сөздөр бар беле? Алмаз Акунжанович, жооп бересизби? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Барыңыздарды кечеги сыйлыгыңыздар менен куттуктаймын. Ишиңиздерге ийгиликтер тилеймин. Министрлерде бул ыйгарым президентке кирет. Анан президент мага кагаз жүзүндө сиз барып, ушул президенттин кагазын жолдомосу менен мен келип, ушул министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн талапкерлерин мен Жогорку Кеңеште Туура. Алмазбек Кужанович, бир топ жолу сиз ушундай айттыңыз. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин сунуштамаларды сиз киргизгенсиз. Бүгүн эмне исключение болуп кетти? Эмнеге министрлер кабинетинин орун басары бияка келип сунуштамаларды киргизейин деп атат? Бул киши боюнча, урматтуу төрага, июнь айында сиз өзүңүз айтпадыңыз беле? Жетекчилик менен жолугуп, маселе чечилди деп айттыңыз. Бир аз күтүп тургала деп койдуңуз. 2,5 ай өтүп кетти. Бул маселе чечилбей турат. Бул киши Жогорку Кеңештин депутаттарына карата кайым сөздөрдү айтты. Тейлеп септеп биздин уктарыбызды сөз болду. Азыр бул киши келип, токтоңузга карабай, биз өзүбүздүн макамыбызды сыйлашыбыз керек. Эгер ушундай жол менен барсак, бул киши Жогорку Кеңешти сыйлабаса, бул театр, бул цирк деген. Азыр циркка келип, ушундай сунуштаманы киргизип койсо, болгандай эме анан кийин эл бизди каалап атат. Кандай дейсиз? Ушул министрлерди азыр сунуштаса, ушул негизинде биз бекитип койсо, бул туура эмес болот го, урматтуу төрага. Биринчи маселени кароодон мурун Эдил мырза сизди. Урматтуу Кыргыз Республикасынын элдик депутаттары, мен бүгүн расмий түрдө министрлер кабинетинин төрага орун басары катары Кыргыз Республикасынын президентинин тарабынан 3 министрликке талапкерлер боюнча Жогорку Кеңештин макулдугун алуу үчүн ушул жерде тапшырма Алмаз Акунжановичка жүктөлгөн. Бирок мен дагы ушул жерде барып мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу депутаттар, мен дарегиме айтылган сынды мен кабыл алам. Бул боюнча мен кесе айта алам. Мен эч качан Жогорку Кеңеш, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин конституциялык укуктары жана милдеттерине, эл шайлаган депутаттардын ыйгарым укуктары жана макамына, жалпы эле биздин мамлекетибиздеги элдик бийлик демократияга шектик келтиргенге укугумда, ниетимде жок болгон. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, саясатта, коомдук турмушта басып өткөн жолумда дайыма элдик бийлик, демократия, чынчыл жана таза, тунук бийлик үчүн элдик көзөмөл, ачык талкуу жана элибиздин кызыкчылыгында эффективдүү мамлекет кызматы башкаруу бийлик бутактарынын бири-бири менен конституциялык калкак, гармонияда иштеш үчүн күрөшүп келгенмин. Ошондуктан кандайдыр бир эмоцияга алдырып, ачыкча сөздөр менен мына бүгүн ошондой бир сөздөр болгон үчүн бүгүн дагы бир жолу расмий түрдө урматтуу төрага, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу депутаттар, кечирим сураймын. Буга чейин билесиздер, каникул учурунда бир канча массалык маалымат каражаттарында дагы кечирим сурагам. Бардыгыбызга биргеликте урматтуу мамлекет башчыбыздын элибиздин жаркын келечеги үчүн жан үрөп жүргүзүп жаткан саясатын колдоп, ушул эки жалпы бийлик бутактары конструктивдүү иш алып барабыз деп терең ишенем жана өзүм дагы сөз берем. Бул боюнча менин позициям бекем. Биздин урматтуу Акылбек Сөнбекович да ушуга күнүгө бизге көңүлүбүздү бурат. Ошондуктан
ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Жогорку Кеңештин басымдуу көпчүлүгү тарабынан өкмөт сунуштаган долбоор, мыйзам долбоорлору, мыйзам программаларды колдоп бергениңиздерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Анан албетте бардыгыбыз ушундай конструктивдүү иштейбиз дегенге дагы мен ишенем дагы, өзүм дагы сөз кылам. Убада берем. Рахмат. Отура берсеңиз болот. Урматтуу депутаттар, маалымат иретинде айтып коеюн, бул маселе боюнча өлкө башчысы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаров, ошондой эле парламенттик 8 фракциянын лидерлеринин 6 катышты, вице-спикерлер катышты. Ошондо биз сүйлөштүк ушул маселе боюнча. Президентибиз айтты, мына ушул парламенттен кечирим сурайт, расмий түрдө мындай каталарга жол бербейт, эгерде жол берсе, мына ушул акыркы эскертүү болот деп айтты. Мен маалымат иретинде айтып коеюн. Буну биз парламент коллегиалдуу орган, андыктан лидер фракциялар, вице-спикерлер ошол жолугушууда болду. Ошондо биз ушундай сүйлөшүү негизинде мына Эдил Жолдубаевич келип кечирим сурап атат. Кыргызда жакшы сөз бар, алдыңа келсе атаң кунуң кеч дейт. Баарыбыз кечиримдүү болойлу, урматтуу депутаттар, сабырдуу болойлу. Эдил Жолдубаевичке да мына акыркы эскертүү, эгерде дагы парламенттин дарегине, парламенттин аброюна шек келтире турган орунсуз сөздөр, ашыкча сөздөр болсо, анда биз кескин чарага барабыз, урматтуу депутаттар. Ушуну туура түшүнсөңүздөр.